2 ай мурда суу майдын баасы 150 сомго жетсе, бүгүнкү күндө эң арзан өсүмдүк майынын баасы 170 сомго чыкты. Мындай кымбатчылык кырдаалда 3000 сом алган пенсионерлер кантишти? Biz de arağından ele eptep septep tirilik kılıp atağız. Şuradan alıp öyle 1-2 kilodan ele. Aşıkta dil alalmayız bırak. Kança pensiya alасыз? Men 3297 som alam. Жетеби ошол? Жетпейт. Үйдө 2 неврем бар. Атасы жок, неме апасы менен. Анан бәрін эле жетишпейт. Анан бияктан эми магазинде иштеп атам, биртке кошумча болуп калсын деп. Квартирада турам, анан квартплата төлөп неме кылып анан кийин ошо менен эптеп тирилик кылып атабыз. Баары жок эле кымбаттап атат. Кийим-кечелер деле, макарондор деле бүт баары эле кымбат болуп кетти азыр. Жашылча жемиштерден картошка менен сабиздин баасы өсүүдө. Картошканын баасы 40-50 сом болсо, сабиздин баасы 60 сомго чейин көтөрүлдү. Сатуучулардын айрымдары баанын өсүшүнө мамлекет тарабынан көзөмөлдүн жоктугун айтышса, кээ бирлери бизде жок азык-түлүктөр чет жактан алынып келгендиктен кымбаттап жатканын жөө келтиришет. Пандемия үйдө болдук былтыр ушумалда сабыз эгилип аткан мезгилде. Ошон үчүн 60% эле эгилиптир, казактар айтып атат. Тиги Кыргызстанга жетиштүү эле. Казактар келип унчукпай 2,5 миңден алып кетип атат. Баасын көтөрүп беришти. Орустар эмеси бир мешок. Кыргыздарга арзан бере белет дунганда. Поэтому ошон үчүн кымбаттап кетти. Элге кыйын. 60тан алып жебей атат. Мондай жуулганда эми казактар жууп жакшынакайын алып кетип атат. Биз сыныктарын арзанап кетип сатып атат. Гречка көтөрүлүп атат. Бул дагы Россиядан келет. Бензин кымбат, ошого да гречка көтөрүлүп атат. Өткөндө 85 сатып аттык эле, азыр уже 88ге чыкты. Оптовый баа 85тен болду. Баалардын өсүшү карапайым эл үчүн өтө көйгөйлүү маселе. Бааларды көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылганыбызда Кыргызстан импорттон көз каранды болгондуктан кымбатчылык күч алууда деген жооп алдык. Биз ачык айтканда баягы импортко зависим болгондуктан ошондой баалар өстү. Бирок 25 майда ошол максималдык чекен өстүк киргизилди. Эми ошол чекен өстүк киргизилгенден 242 токтомдун негизинде монополия каршы орган жана налоговый орган тарабынан бул көзөмөлгө алынат. Ошол көзөмөлгө алуу учурунда биз кандайдыр бир биз койгон үстөктөн ашып кетсе, анда биз тараптан предписаниялар берилет. Бүгүнкү күндө базар баасы дал ушундай. Баалардын өсүшү жарышта турган убагы. Эт, тамак-аш, күндөлүк керектелүүчү азыктар баары көтөрүлдү. Уйдун эти 465 сомдон жогору, койдун эти 430 сомдон сатылууда. Эттин баасы 1 ай мурун деле ушундай болчу, азыр деле ушундай. Вообще жаңы жылдан берки баа ушундай эле. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков Таласта сүттүн 1 литри 20 сомдон 60 сомго түшүп кеткенин айтып, монополияга каршы кызматы менен Айыл чарба министрлиги каякты карап жүрөт деп суроо салып, мына ушул эки жетекчиге чокул эскертүү берилиши керек экенин кошумчалады. Тамак-аш күндөлүк керектелүүчү жанакты эмеспи, көк деле көтөрүлдү, чөп деле көтөрүлдү. Карапайым калктын кан басымы да көтөрүлдү. Көтөрүлбөгөн бир гана нерсе калды, бул кыргыздын намысы көтөрүлгөн жок да. Ушул өңүттөн айтканда, Таласта туугандар чалып атат, Таласта сүттүн баасы түшүп кетти. Баардык нерселер көтөрүлсө, 20 сомдук сүттүн баасы 16 сомго түшүп кетти. Чүйдө 26 сомдон. Биз алып аткан сүт 30-35 сомдон. Эмне үчүн мындай кескин түрдө түшүп кетти? Элдин эсебинен эки эсеп пайда көрүп аткан ээн баштарды антимонополный кызмат караш керек. Айыл чарба министрлиги каякты карап жүрөт. 1600 сомдон, биринчи сорттор 1500 сомдон. Ар кандай кыргыздыкы, казактыкы бир аз кымбатыраак. Мындан мурда премьер-министр Улукбек Марипов эң маанилүү 16 товардын 12синин баасынын өсүшү токтошу керектигин айтып чыккан. Бирок азыркы өкмөттүн бааларды төмөндөтүү боюнча ишине нааразы эл реалдуу аракеттер жасалбай жатканын билдиришет. Кыргызстандыктар куру сөз эмес, чечкиндүү кадамдарды күтүүдө. Кумара Сагналиева, Жумабек Ногоев, Наждак KG, Бишкек.